Ген прокуратура Отунбаева, Атамбаев, Бекназаров, Исаков баштаган убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн дүнүйө мүлкүн камакка ала баштады. Кыргыз Республикасынын Генералдык прокуратурасынын тергөө башкармалыгы 2010 жылдагы июнь коогалаңына жана андагы массалык адам өлтүрүүлөргө жол берген чалаакылыктары үчүн ошол кездеги Роза Отунбаева жетектеген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн үстүнөн козголгон кылмыш ишин тергөөдө. Кактус басылмасынын укук коргоо органдарындагы булактары билдиргендей, Ген прокуратуранын тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жер ресурстары агенттигинин алдындагы кадастр мамлекеттик мекемесинин Бишкектеги филиалынан төмөндөгү убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн дүнүйө мүлкү тууралуу маалымат талап кылган. Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Азимбек Бекназаров, Исмаил Исаков, Бактыбек Алымбеков, Бектур Асанов, Кеңешбек Дүйшөбаев, Байтемир Ибраев, Кубатбек Байболов. Тергөөчү жогорудагы аталган кылмыш иштери боюнча убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн дүнүйө мүлкүн азыр эле камакка алып, соттон кийин ал мүлктөрдү мамлекеттин эсебине конфискациялоо максатын көздөйт. Кыргыз Республикасынын тергөө башкармалыгынын тергөөчүсүнүн кадастр мамлекеттик мекемесине жазган катынын көчүрмөсү. Булак, Кыргыз Today Чекит.org. Аэропорт чыры боюнча жаан жаада, жаңы курулуш жаанга туруштук бербеди. Шыптан суу акты. Албетте муну ким курган эле деген суроо алдыга чыкты. Туура суроо. Мына ушул суроого жооп издеп тергөөчү текшерүүчүсү баш журналисттери төш болуп куруучу фирманы издеп калдык. Иш жүзүндө ал курулуш бир эмес бир нече этап менен ишке ашыптыр. Ошого жараша ар этабын ар башка фирма аткарыптыр. Аны аныктадык. Курулуш чынында сапатсыз болгон. Бул талашсыз. Бирок курулушту куруучу өзү каалагандай эле кура бербейт да. Алгач курулуштун долбоору түзүлөт. Ошол долбоордо чатырды кантип, кандай материал менен, канчалык калыңдыктагы материал менен жабылат, кандай түркүк, кандай устун, кандай болуп коюлат деген жагдайлары ошол долбоордо так жазылат. Ошонун негизинде смета деген эсеп китеп пайда болот. Ал долбоордун автору болот. Ал автор долбоорду түзүп жатканда цикл болуп 10 жыл бир же 20 жыл бир кайталанып туруучу адаттан тыш аба ырайын да эске алат. Күн кандай тиет, шамал кандай согот, каар канчалык калың жаайт, жамгыр канчалык нөшөрлөйт деген суроолорду да эске алат же эске алууга милдеттүү. Кыскасы мына ошол автор курулушту кайсы фирма ишке ашырганына карабай, баштан аяк көзөмөлдөп турганга милдеттүү. Куруучу фирма өз башынча болуп баратса, аны тыйганга, курулушту токтотуп койгонго жок дегенде курулушка автор катары кол койбой, кол шилтеп басып кеткенге укуктуу. Ошондуктан мен аэропорттун кайсыл этабынын долбоорунун автору ким болгонун, аларда автор катары жоопкерчиликти мойнуна алуусун каалайм. Антпесе Ош шаары азыр суусуз отурганынын да себептеринин бири ошол автордук кайдыгерлик. Оштун жаратылыш шартын эске албай, бир ирет Ошко басып келбей, борбордо кофе ичип отуруп оюна келгенде чимелеп койгон долбоорчунун айынан миллиондор ак бурадан агып кетти. Ош шаары мурдагыдай эле таза сууга жетинбей кала берди. Негизги суроо: автор ким? Ыдырыс Исаков. Депутат: валюталык спекуляция боюнча коңшу өлкөлөр бизден валюта сатып алып, өздөрүндө сатып жатышат. Кыргызда жакшы сөз бар, мүйүздүү болом деп кулактан ажыраптыр деген. Өкүнгөнүм ошол тигил жактан доллар, евро менен жөнөтүп жатышат. Бул жерден бербей коюп жатышат же сомго айландырып берип жатышат. Расмий курстан төмөн берип жатыптыр. Бул тууралуу депутат Нуржигит Кадырбеков айтып, өлкөдө доллар берилбей жатканына нааразы болду. Кечээ бир аналитикалык маалымат чыкты. 3 эле банк еврону евро менен, долларды доллар менен берип жатыптыр. Калгандары сом деп жатышыптыр. Эми валюталык спекуляцияга жол ачып жатканы эң өкүнүчтүү. Өзүңүздөр билесиздер. Кошуна өлкөлөрдө маселе бар. Курстан бизнес кылып жатышат. Бизден ташып чыгып, өздөрүндө сатып. Бул экономикага терс таасирин тийгизет, деди ал. Булак, Сереп Чекит.org. Кыргызстан жүк ташуу боюнча ЯЭПтин лидери болду. ЯЭПтин маалыматы боюнча 2022 жылдын 1-кварталында ЯЭПте жүк ташуулардын саны 1,6%га өскөн. Эң олуттуу 32,3 өсүш Кыргызстанда болду. ЯЭПте жүргүнчүлөрдү ташууда 2022 жылдын 1-кварталында 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 9,4%га өскөн. Кыргызстан бул уюмда өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп жатат десе болот. Булак, Жылдыздуу саясат. Тоолуу Бадахшандагы конфликттин себептери эмнеде?
Мурдагы омбудсмен укук коргоочу Токон Мамытов Тажикстандын Тоолу Бадахшан облусунда жүз берген окуялар боюнча пикирин Спутник Кыргызстан радиосуна билдирди. Ошол учурда аймактын өзүнүн талаа командирлери жана бириккен тажик оппозициясын колдогон бир нече көчүрмөн отряддары болгон. Бишкек менен Москвада жаңжалдашкан тараптардын ортосунда жарашуу келишими түзүлгөндөн кийин бул командирлердин айрымдары жаңы мамлекетке кошулган. Андан кийин Тажикстандын курамындагы Тоолу Бадахшан автономиялуу облусунун өзгөчө саясий статусун жарыялаган 1997 жылдагы конституциялык мыйзамды ишке ашыруу боюнча мезгил менен талаптар менен тыныгуу болгон. Дүйшөмбү менен Хороктун ортосундагы негизги карама-каршылык Тоолу Бадахшандын өзүндө бөлүнүп жарылууга алып келген. Бир нече аймактар анын курамынан чыгууну каалашаарын билдиришкен, дейт Токон Мамытов. Ошондой эле анын сөзүнө караганда Тажикстан ШКУнун бардык өнөктөштөрүнө караганда чегара маселесин кечирээк чечип, эки талаштуу аймакты Кытайга өткөрүп берип, ошону менен Тоолу Бадахшанды 1% аймагынан ажыратты. Бул тууралуу эл маселе парламенттин кароосуна ратификациялоого сунушталгандан кийин гана билдирди. Наразычылыктар башталып ага жеткен. 2012 жылы аймакка аскерлер киргизилип, баш аламандыктын кесепетинен 30га жакын адам каза болгон, деди Мамытов. Токон Мамытовдун пикирине көз карашыңыз кандай? Булак жылдыздуу саясат. Шойгу: НАТО Орусиянын чегараларына жакындап согуштук потенциалын бир топ жогорулатты. НАТО Орусия Федерациясынын чегараларына жакындап, Вашингтон мурда иштеп келген коопсуздук архитектурасын жок кылууга багыт алды. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу жамааттык коопсуздук келишим уюмунун коргоо министрлер кеңешинин жыйынында билдирди. АКШ азыркы эл аралык коопсуздук архитектурасын толугу менен демонтаждоого киришти. Аны антиракеталык коргонуу системасын глобалдык жайылтуу менен орто жана кыска аралыкка атуучу ракеталык системаларды өнүктүрүү менен коштолду, деди Шойгу. Орусиянын коргоо министринин айтымында НАТО Орусия Федерациясынын чегараларына жакындап, өзүнүн согуштук дареметин улам арттырууда. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Япон министри дүйнөнү Токио менен Вашингтон башкарышы керек. Токио менен Вашингтон ачык жана эркин Индо-Тынч океан аймагы принцибин ишке ашыруу үчүн дүйнөнү жетектеши керек. Бул тууралуу Япониянын премьер-министри Фумио Кишидо билдирди. Ушундай учурларда Япония менен АКШ эркин жана ачык Индо-Тынч океан аймагын мыйзам үстөмдүгүн ишке ашыруу үчүн дүйнөнү алып барышы керек. Ушуга байланыштуу мен президент Байдендин Японияга сапары жана эки тараптуу сүйлөшүүлөр болот деп үмүттөнөм. Япония АКШ саммити маңыздуу болот, деди ал. Байден менен сүйлөшүүлөр башталар алдында куттуктоо сөзүндө. Кишиданын айтымында азыркы визит АКШнын Индо-Тынч океан регионуна өзүнүн катышуусун күчөтүп жатканын көрсөтүп турат. Бир күн мурун АКШнын президенти Джозеф Байден АКШнын Японияны коргоого бекем чечкиндүүлүгүн жана учурдагы жана келечектеги чакырыктарга бирге каршы турууга даяр экенин жарыялаган. Буга чейин АКШнын экс-президенти Дональд Трамп Америка Кошмо Штаттарын мындан ары урматтабай калгандыктан 3-дүйнөлүк согуштун чыгышы мүмкүн экенин айткан. Кытайда ошондой эле АКШнын бийликтери тарабынан орус активдерине бөгөт коюу, чет элдик инвесторлордун америкалык банктарга жана каржы институттарына болгон ишенимин олуттуу түрдө кетиргени кабарланган. Булак Назар Ньюс чекиткейи.